газ боюнча көп мындай проблема кылбашыбыз керек. Кудай буйрса будан да чыгабыз. Көз караңгылыкка баруу үчүн ушулдан өтүшүбүз керек эле. Эми переходный период деп коебуз, өткөн мезгилде ушу газга көз караңгылыкта десек болот. Өкмөттөн кетти, каташылык кетти. Бирок ага дагы эметпейлик, моюнга алдыңар. Бир гана нерсени айтып кетелик. Эмне үчүн газ жок бизде? Россия бүгүнкү күндө Украина менен кандай мамиле болуп атат? Саясий. Бирок Украинанын карапайым эли биздин боордош эл деп газды өчүрбөй эле турат алар. Грузия менен согуш болуп атканда дагы Осетия боюнча Россия өчүргөн жок газды. Карапайым эл пайдаланып атат деп. Бир туган мамиле баары келечекте болот. Өчүргөн жок. Ушундай нерсени биздин боордош коңшу мамлекетке бирок жеткириш керек. Жеткириш керек. Коңшу болуп баары мамиле кылышыбыз керек деп. Посолдор бар иштесин. Анан эч нерсе жок деп турганыбыз болбойт. Кудай буйрса будан да чыгабыз.